Бүгүнкү жыйынга 120 депутат толук келди. Себеби түшүнүктүү. Күн тартибиндеги төраганы шайлоо маселеси ар бир эл өкүлү үчүн маанилүү. Бул жогорку кызматка алгач жалгыз Чыныбай Турсунбековдун талапкерлиги көрсөтүлүп жаткан. Өткөн аптанын соңунда гана Өнүгүү Прогресс фракциясы да өз талапкерин көрсөтөрүн жар салды. Бүгүн таң эрте тармактык комитеттен Исхак Масалиевдин талапкерлиги шаша-уша каралып, тезинен жактырылды. Өнүгүү Прогресстин мындай кадамын Исхак Масалиев мындайча түшүндүрдү. Биздин фракциябыз менин талапкерлигимди сиздердин карооңуздарга чыгарганы бул кандай бир саясий оюн же бир жаман ойдо жасалган кадам эмес. Аны эсептеш керек. Биз терең талкуулап туруп, урматтуу Чыныбай Акунучка бир жумадан бери бирде фракция аттандаш чыгарбаганына туура эмес таптык. Жогорку кеңеш бул демократиянын эң негизги булагы деп койсок болот. Башаты болот деп койсок болот. Ошондуктан эгерде атандаш жок шайлоо болсо, бул шайлоо деле болбой калат да. Ал эми Чыныбай Акунович өз программасындагы артыкчылыктуу багыттарга көбүрөөк токтолду. Ал үчүн эң башкы максат өлкөнүн туруктуулугун камсыздоо экен. Элибиз мындан кийин үрпөбөгөндөй болуш үчүн, бизнесмендер качпагандай болуш үчүн дал ушул парламенттин колунда туруктуулукту сактоонун чоң ролу турат. Эгерде биз жакындап келаткан жергиликтүү шайлоолорду дал ушул биздин парламентке үчүн чабылган жолдордогу таза өткөрө алсак, эгерде биз кийинки жылы өтө турган президенттик шайлоону таза өткөрө алсак, ал биздин Кыргызстандын туруктуулугу үчүн парламент тарабынан жасалган чоң кадам болуп калат. Депутаттар эки кесиптештерине тең анча деле курч суроолорду жолдогон жок. Айрымдары төрага бардык депутаттар үчүн ачык болсо деген тилегин билдирди. 3-сазда депутат болгондо биз спикердин кабинетине жумушубуз болсо барып 1 мүнөттө маселени чечип кетчү элек. Ак жолдон кийин ушул метод өлдү да жок болду. Барып күтөсүн, кээде баягы убагында маселе чечилбей калат. 1 мүнөттүк чече турган маселени ушул жарым саат күткөн убактар болуп калды. Ошонго кайтып келгенге мүмкүнчүлүк бар, ушул депутаттар келгенде маселени сразу чечкенге. Сайдулла Канболотович, сиз берген суроого болот деп коем да. Спикер болуп шайлансам смело кире бересиз да. Ал эми Кенжебек Бокоев мыйзамдар көп кабыл алынганы менен аларды ишке ашыруу жолго коюлбай жатканына тынчсызданат. Бизде мыйзам кабыл алуу Чыныбай Акунович негизи 5-чакырылышта аябай жакшы жүрдү да. Саны эми сапаты боюнча сиз кандай ойлойсуз? Сагып сагат экөөчтөр. Сапатын мыйзам кабыл алуунун кантип өзгөртөбүз? Биз баарыбыз жакшы билебиз мына сиз менен. Кээде мыйзамдарда концепциясы жакшы жасалат, ой аябай пайдалуу экен деп баарыбыз уралап концепциясын өткөрөбүз. Анан экинчи, үчүнчү окуя өзгөчө экинчи окуя келгенден баштап баягы нерсенин баары түшүп өзгөрүп отуруп, мурдакы мыйзамдардан дагы начар болуп, же ошолордон эч айырмасы жок мыйзамдар кабыл алынып калып атат. Процессти катуулап, бекемдеп жүргүзүүнүн натыйжасында ишке ашыш керек. Суроо жооп аяктаган соң депутаттар добуш берүүгө өтүштү. Бул процесс 1 саатка чукулууланды. Эң кызыгы Исхак Масалиевке кезек келгенде эмнегедир добуш берүү өкөгүнүн оозу ачылбай көпкө убара тартты. Ал эми убактылуу эсептөө комиссиясы добуш саноо аяктап баратканда ийгилик ташы ким тарапка ооп баратканын алдын ала билип калыштыбы? Айтор Чыныбай Акуновичти эрте эле куттуктап башташты. Чынында эле жыйынтык көпчүлүк күткөндөй болду. Чыныбай Турсунбеков 88 добуш менен алдыга озуп чыкты. Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын өкүлү Исхак Масалиев 26 добушка ээ болду. 3 бюллетень жараксыз деп табылды. Уруксат этиңиздер. Мен бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгы менен ыраазы болдум. Себеби биз коомчулуктун алдында альтернатива негизинде Чыныбай Акунович утту деп мен ага түштүктүү айтканда таан берем. Дагы бир жолу сизге чын ден соолук, узун өмүр, парламентибизди Кудай буйруса 20-жылга чейин өз мөөнөтүнө чейин иштетип, кийинки парламентке Кудай буйруса шайлоону өткөзүп, кийинки спикерге мага окшоп тапшырып бериңиз. Чоң рахмат дагы бир жолу. Жыйындын соңунда көпчүлүк добуш менен төрага болуп шайланган Чыныбай Турсунбеков маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө интервью берди. Журналисттердин көпчүлүк суроолору жоопсуз калганына карабай, жаңы төраганын журналисттер үчүн ачык болом деген убадасы сүйүндүрдү. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.